Салам, урматтуу мекендештер. Мына 2-3 күндөн бери социалдык тармактарда аябай катуу кызуу талкуу жараткан орчундуу маселе көтөрүлүп атат. Бул маселени азамат жигитибиз Сыймык Жапыкеев баштап берди. Андан сырткары Асхат Осмонов дагы өзүнүн демилгеси менен билгендерин айтып атат. Мына бүгүн 7-каналда Максат Мамутканов деген байкебиз чыгып аябай жакшы сөздөрдү сүйлөдү. Аябай орчундуу маселелерди козгоп, жакшы демилгелерди көтөрүп атат. Мен дагы мындай сыртта карап турбай, кайдыгер карап отурбай, ушул кайрылууну жасайын деп чечтим. Мен дагы бул маселени толугу менен 100% колдойм. Туугандар, бул маселе ушул маселени көтөрүп жоготкан жигиттердин эле маселеси эмес. Бул жалпыбыздын, өлкөбүздүн, сиз менен менин, бала чакабыздын, келечегибиздин, өлкөбүздүн маселеси. Ошондуктан четте карап турбастан ушул маселени колдойлук, көтөрөлүк. Керек болсо ушул маселени көтөрүп чыгып аткан жигиттерди коргойлук. Жогорку жактан талап кылалык. Ушул коррупция жолу менен мыйзамсыз байып, эбегейсиз чоң мүлккө ээ болгон коррупционерлерди жоопко тартып, мүлктөрүн кайра элге кайтарып берсин. 30 жылдан бери карап көрө турган болсок, биз сырттан, чет мамлекеттен карыз менен кредиттен башка эч нерсе алып келбептирбиз. Эгерде өлкөбүздү талап тоноп, кен байлыктарын сыртка чыгарып кете турган компаниялардын ордуна дүйнөлүк масштабдагы Samsung, Siemens, Electrolux жана башка ушул сыяктуу көп тармактуу компанияларды жалдырап болсо дагы мамлекетибизге алып келчү болсок, алардан бизге пайдасы 10 эсе, 100 эсе көбүрөөк болмок. Канчалаган жумуш ордулар түзүлүп, мынтип элдерибиз сыртка темселеп мигрант болуп кетмек эмес. Мына азыр мигранттарыбыздын акыбалын көрүп атабыз. Мышык эле кадай болуп атат. Кудайым аларга сабыр берсин, ден соолук берсин. Канча жылдан бери мамлекетибизди көтөрүп, экономикабызды көтөрүп келип, бир жолу жардам сураганда аны дагы эптеп жардам бере албай шайыбыз болуп атат. Туугандар, азыр аябай жакшы шарт түзүлүп турат. Бардык границалар жабык, эч ким эч жака качып кете албайт. Келгиле ушул бир маселени көтөрүп, аягына чыгалык. Колдойлук, жогору жактан талап кылалык. Ар бир чиновниктин мал мүлкү тыкыр текшерүүгө алынып, арасынан коррупция жолу менен байып, мүлктөргө ээ боло турган болсо, ошолор жоопко тартылып, мүлктөрү кайра элге кайтарылып берилсин. Биз мынтип жүрө бере турган болсок, уктай бере турган болсок, эртең границалар ачылгандан кийин баары тыркырап, көргөн карматпай качып кетип калышат. Анан кийин баягы эле карыз менен биз калабыз. Биз дагы деле уктап атабыз, туугандар. Келгиле ушул жок дегенде бир маселени аягына чыгалык.